Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу кыргыз эли, урматтуу Кыргызстанды башкарып жаткан бийлик өкүлдөрү, Сооронбай Жээнбеков, миллионер Мати Раимовдор, 120 депутат, унчуккан депутаттар, унчукпаган депутаттар, министрлер, медицина министри, илим билим министри, өзгөчө кырдаалдар министри, вице-премьер, премьер-министр баарыңарга айтарым. Кыргызстандагы акыбалды көрүп атасыңар. Телевизордон өзүңөрдү пахазуха кылып атасыздар. Эл кыйналып атат, эл өзү акча топтоп, даже ырчылар акча топтоп, аппарат, ИВЛ аппаратын алып берип атат. А сиздер эмнеге каникулга кеттиңиздер, жогорку кеңеш? Баарың Сооронбай Жээнбеков, Асылбек Жээнбеков 120 депутатты алып кеткилечи, кеткиле. Кыргызстанды бошоткулачы, ошол ак үйдү бошотуп, иштей турган адамдарды койгулачы. Тойгоздуңар го силер, тойгоздуңар го. Эл кыйналып бүттү го. Мына мен дагы бүгүн өзүмүн айылыма акча топтоп, бүгүн аппараттарга акча топтоп атабыз. Бул бир Сооронбай Жээнбеков Конституция күнү ант бергениңизден кийин ушул элдин жүгүн көтөргөн үчүн президент болдуңузбу же ойногону келдиңизби? Бу не деген жакшылык? Кече Чубак ажы өтүп кетти. Ого дагы бир самолет бербедиңиз же бир вертолет бербедиңиз. Бу не деген жакшылык? Ушундай аалым кыргыз эли сүйгөн киши 10 саат машина менен кеткен кандай жаман сөөгө. Жок дегенде сөөгүн сыйлабадыңыз. Ошол Чубак ажы силер үчүн убагында силер үчүн эл топтоп, электорат топтоп, сиздер үчүн чурка берген эле. Ошонусун дагы силер сыйлабадыңар. Чубак ажы кой Сооронбай Жээнбековду сыйлагыла. Бул дагы кыргыз үчүн иште берет деп элге уят болуп калды, ошондо айтып алыпчы. Ошону актабадыңыздар. Билбейм, телевизордон биз карап турдук жаңылыктарды. Бир видео обращение кылып, элге бир көңүл айтпадыңыз. Улуттук телеканалдарды биз аңдып эле отурдук. Ой, кеткилечи, мына 120 депутат, эмне жүрөсүңөр? Кеткилечи, да уялбай партия болуп келатасыңар, араңарга жаштарды тыгып алып. Эмне кыласыңар бу жерде бир Кыргызстандын проблемасын чечпегенден кийинчи? Эл өлүп атат го, туугандар. 600 миллион бөлүндү деп атат. Чын уктумбу, жалган уктумбу? Ошончо акчага жөн эле целый Кыргызстанды дарыласа болот эле. Биринчи Жээнбеков мамлекетти биринчи башкараарда 4 нерсени өнүктүрүш керек. Армияны, медицинаны, илим билимди, анан өндүрүштү. 4 нерсебиздин бири да өнүккөн эмес. Иштей тургандарга бергилечи, бошотупчу. Эл жадады го сиздерден. Алакандай бир 6 миллион элди башкара албай башыңар айланды го бийликтегилер. Бу не десе мынча жабышасыңар креслого? Бизнесиңерди кыла бергиле, ансыз делечи. Башкара тургандарга, иштей тургандарга бергиле. Мына граница тосук, Салескийде канчалаган эл ыйлап атат. Консулдун алдында канча эл ыйлап атат, кете албай. Сагындык биз балдарыбызды. Бу не деген жакшылык? Эмне вирусту биле тургансып, вирусту билгенсип 120 депутат таркадыңар ошо күнү. Силер билесиңер, ушу вирус болгонун билесиңер. Эмне үчүн силер Бишкектин ичинде турган күнү вирус башталбады? Баарына силер жооп бересиңер өлгөн адамдарга, ар бири. Кудайдан корккула, Алладан корккула, туугандар.